Boşlandı. Siz de bir kollarınız. Allah korusun. Boşlandı. Adakan kimse? Siz elmenesiz. Бүгүн бөгөт коюу чарасын камак менен байланышпаган түрүн тандоо жөнүндө өтүнүч берилди. Адвокаттар тарабынан ал өтүнүч канааттандыруусуз калтырылды. Сот тарабынан негизинен канааттандыруусуз калтыруу үчүн эч бир негиз жок болчу. Мыйзамда көрсөтүлгөн жогорку кеңештен 75 эл өкүлү өздөрүнүн өтүнүчүн жиберишкен болчу. Мадумаров Адахан Кимсанбаевичке ишенүүгө болот жана бөгөт коюу чарасын камак менен байланышпаган түрүнө өзгөртүүнүз деп. Ошого карабастан ошондой эле 2018 жылы оорулар боюнча тизмелер такталган бизде. Анын дагы талабына карабастан, ден соолугунун абалы оор экендигине карабастан бүгүн 1-Май райондук соту камактан бошотпой койду. Ошол бөгөт чарасы эле каралды же соттук отурум болдубу? Жок, соттук отурум болду, бирок азырынча айыптоо актысы угузула элек. Болгону адвокаттардын өтүнүчтөрү каралды. Ошол өтүнүчтөрдүн бири бөгөт коюу чарасына байланышкан. Дагы бир нече өтүнүчтөр берилди. Ал соттук отурумду ачык өткөрүү, СМИнин жана коомчулуктун катышуусунда ачык түрдө өткөрүү жөнүндө келтирдик. Ошондой эле адвокаттарга адвокаттык досье түзүп, иштин материалдарын бизге таанышууга берүү. Сиздер негизи адвокаттар буга чейин маалымат жыйында биз иш боюнча тергөө жүрүп атат, аяктады, бирок маалыматтар менен тааныш эмеспиз деп айтканда, иш боюнча маалыматыңар бар да, таанышкансыңар да силер негизи. Бизге иштин материалдарын тааныштыруу жөнүндө бүгүн өтүнүчүбүз канааттандырылды. Биз соттук отурумду ачык түрдө өтсүн деген өтүнүч менен чогуу эле иштин материалдарынын көчүрмөлөрүн бизге берүү жөнүндө өтүнүч келтирдик, таанышуу жөнүндө. Себеби мыйзамдын талабы боюнча соттук заседание белгиленгенден кийин иштин материалдары жактоочу тарапка жана айыпкер тарапка тааныштырылууга, копияларын алууга же болбосо кандайдыр бир жазууларды иштин ичинен алып алганга укуктуу да. Азыр жок. Чейин камакта калды. 9 февралга чейин. Өзү эмне деп атат, абалы кандай? Өзү Адахан Кимсанбаевич эч качан ден соолугунун абалына даттанган эмес. Биз иштешип келе жаткандан бери, бирок ден соолугунун абалы буга чейин тергөө учурунда эле ошол тергөө органдары тарабынан ооруканага жеткирилип, диагностика жүргүзүлгөн. Ал жакта именно УКМКнын өздөрүнүн врачы, поликлиникасынын врачы айткан, ден соолугунун абалы жакшы эмес. Мындай камакта кармаганга мүмкүнчүлүк жок деп, рекомендациялары дагы ден соолугунун абалына карата стресстик ситуацияда камакта караганга болбойт. Себеби диеталык тамактануу зарыл, дробный тамактануу зарыл. Ошон үчүн бүгүнкү соттук отурумда бөгөт коюу чарасын өзгөртүш керек болчу. Себеби мамлекеттик айыптоо тарабынан деле эч бир мыйзамда каратылган негиз келтирилген жок. Мындан ары камакта кармап отуруш керек деген. Соттук отурумда эч бир документ жок, камакта калтырылыш керек, үй камагына чыкпашы керек деген. Как-то так только могу, не знаю.